Кадамжай районунун тургуну Султанбай Мойдунов аксакалды Ноугардан айылынын эли демилгечи жана демөөрчү инсан катарында жакшы тааныйт. Ал өткөн жылы 4000 АКШ долларын сарптап, айылды райондун борбору менен байланыштырган эски көпүрөнүн ордуна жаңы заманбап көпүрө салып берген. Мен былтыркы жылы сентябрдын жарымдарында, октябрдын жарымында 20 күн ашыгыраак төгөрөгүндө ушу көпүрөнү өзүм элиме кызмат кылайын деп, өзүм ушу ата журтумда ошол жерде чоңоюп өскөндүгүм үчүн, ушул элим өтсүн деп, ушул көпүрөдү өзүмдүн ажыга барам деп жүргөн кичине каражатым бар эди. Ошону сарптап, ушул көпүрөдү өзүм арматурасыны, баягыдай шагылдарыны, металлоконструкция усталардын акысы баардыгын өзүм ушул жерден даярдап, анан өзүм салдым. Көпүрөнү Султанбай аксакал Меккеге баруу үчүн топтоп жүргөн акчасына салган. Аксакалдын айтымында акыркы мезгилде той аштарга деп эл көп чыгым кылууда. Андыктан той аштарга кеткен акчаны айылдагы көйгөйлөрдү чечүүгө же болбосо кайрымдуулукка жумшаса, сообу көп болуп, элге да пайдасы тиет. Тойлорду кылып атабыз, үйлөнүү тою, кыз берүү, бешик той, булар менимче ашыкча каражат да. Себеби элибиз ушинтип кыйналып жаткан убакта эл ушинтип бир ашыкча эле сарптарды кылып, кафелерге сарптап, булай сыртта жүргөн жаштарыбыз өлөйүн деп иштеп, кыйналып, акча табышып атса, бунтип сарптаганыбыз болбойт. Анан көрө айылыбыздын бир жолуну, же болбосо бир көпүрөлөрдү, же бир кыйналып баягы жашаган жакыр үй бүлөлөргө жардам берсек, ошодон жакшы. Мен ушундай жүрөгүмдү өйгөндүгү үчүн ушундай немени кылайын деп аксакалдарга кайрылып ушул ишти баштадым да. Мени бирөө кыл деген жок, же ашыкча акчам жок. Айылдыктардын айтымында мурда эски көпүрө чакан болуп, бир машина араң өтчү экен. Ары бери жөө баскан жаш балдарга жана кары картаң адамдар үчүн көпүрөдөн өтүү кооптуу болгон. Азыр эми жаңы көпүрөдө жөө баскандар үчүн да атайын тосмосу курулуп, баардык коопсуздук шарттары каралган. Бул жерде илгери бул көпүрө жок маалда бир эле машина өтчү эди. Анан манандай адамдарга, жөө жүргөн адамдарга дагы неме жок эди. Азыр эми мана Кудайга шүгүр ошол өзүбүздүн жигит, өзүбүздүн тургун өз каражатынан мана шу көпүрөнү куруп берди. Мана анда жаш балдар окууга келгендер жөө жүрүп өтө бере турган жолокту дагы салып берди. Той бербей, көпүрө салып элдин батасын алган Султанбай Мойдунов аксакал президент Садыр Жапаровдун кыргыз элинин каада салттарын карманууда ысырапкерчиликке жол бербөө багытында чыккан жарлыгы өз мезгилинде болгонун айтып, эми аны аткаруу жагын жергиликтүү бийлик жакшы көзөмөлгө алса, эл жакырчылыктан тез эле чыгып кетерин белгиледи.